Ода BBC Лондон. Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова, саламатсыздарбы? АКШ Ислам мамлекети тобун химиялык курал колдонду деп айыптады. BBC согушуп жаткан эки тараптын химиялык зат колдонгонун аныктады. Согуштан эптеп качып кутулган адамдар. Биз алар менен Грециянын Лесбос аралынан чыгып, Афинага чейин чогуу бардык. Bir günü kişinin embriyonun жақшыртууга жол берилеби? Бул илдеттерди айыктыруу үчүн маанилүү дейт окумуштуу топ. Америка өкмөтү өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирак менен Сирияда колго жазалган химиялык курал колдонгонун айтууда. АКШ расмийи согушкер тобу Ирак-Сирия чегарасынын эки тарабында тең кеминде 4 жолу иприт газын атканын BBC-ге маалымдады. Түрк-Сирия чегарасындагы BBC кабарчысы бул айыптоону тастыктаган далилдерди көргөн. Мынчалык көп сириялык эмне үчүн жер которгонун билгиңиз келсе, анын жообу мекениндеги айыгышкан согуш. Бирок химиялык курал аларга коркунуч туудурбашы керек эле. Биз мындай куралдар дале колдонулуп жатканына күбө болдук. Улуттар уюмунун иликтөөлөрү хлорин заты согуш маалында системалуу түрдө колдонулганына ишенип турушат. Сармин шаары чабуулга кабылганда күбөлөр тик учактын үнүн угушканын айтышты. Сирияда өкмөттүн гана тик учактары бар. Видеолордун көбүн көрсөтүү мүмкүн эмес. Доктурлар тургундардын жанын сактоо менен алпырышууда. Денелеринде эч кандай так жок болсо да, 3 чоң киши менен 3 өспүрүм каза тапты. Козголоңчулар менен өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ да жооптулардын арасында. Согушкерлер Марияга тынбай сокку урушкан. Соңку 2 чабуулда химиялык заттар колдонулганы кабарланууда. Согушкерлер иприт газына ээ болду деген коркунучтар да бар. Биз тажрыйбалуу эксперттерден далилдерди талдап берүүнү сурандык. Жараттар жана жарылбай калган снаряддын сүрөттөрүн көрүп, окуя кандай болгонун уккандан кийин бул чабуулдарда химиялык зат колдонулган деген бекем тыянакка келдим. 4 жылдык согушка чыдаган көптөгөн сириялыктар мекенинен кетүүгө камынууда. Алардын эмнеден качканы айтпаса да түшүнүктүү. Соңку бир нече күндө Грециянын Лесбос аралына келген 20 миңден ашуун качкындын калың тобун сириялыктар түзөт. Аралдагы абалды жеңилдетиш үчүн Афинадагы өкмөт элди материкке алып келүүгө кемелерди жөнөткөн. Биз жүздөгөн качкындар менен чогуу кемелердин бирине түшүп жол жүрдүк. Таң атпай Европанын портунда кемени күтүп жатышат. Согуш бул кишилердин жашоосун түп тамырдан бери өзгөрттү. Аздан соң бул кемеге 2500 адам кабыл алынат. Алардын басымдуу бөлүгү көп күндөн бери күтүп жатышат. Кемеге отурганда бир сэндвич менен бир бөтөлкө суу беришти. Андан соң кайдан орун табылса, ошол жак токтомай. Качкындардын көбү башкалка жол жубасы жумшарган Германия жана Швецияга жетүүнү көздөйт. Кесиби боюнча сүрөтчү Гевара Хессо Алепподогу жашоосу талкалангандан кийин 3 баласы жана жубайы менен Германияга багыт алууда. Сирия бүттү. Эми Сирия деп аталган жер жок. Сирия деген элден эч нерсе калган жок, дейт ал. Кыйроо, согуш жер которууга мажбур кылды. Өткөн жылы байкемди өлтүрүп кетишти, деди Геваранын жубайы. Кемеден жаш жигиттерди да көрүүгө болот. Алар бири-бирине тиш кайраган каршылаштардан качканын айтышып, айрым жихадчылар качкын атын жамынып Европага келиши мүмкүн деп коркушат. Андай болбойт депчү элем. Алар өздөрүн коргош керек, дейт бул качкын. Афинанын жанындагы Пирей портуна 12 саат дегенде жетишти. Качкындар буга кубанганы менен алдыда кесип өтүүнү талап кылган жаңы чегаралар турат. Сиз көрүп жаткан BBC дүйнөлүк кызматынын жаңылыктары. Эми күндүн башка кабарларынын тизмегине өтөлү. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Россиячыл козголоңчулар ок атышпоо келишимин сактап турат. Украин президенти Петро Порошенко 18 айда биринчи жолу жоготуу болбогонун жана 24 саатта ок атылбаганын айтты. Сентябрда күчүнө кирген атышууну токтотуу келишими февралда кабыл алынган макулдашууну бекитүүгө багытталган.
Япониянын чыгышында соңку 10 жылдары болуп көрбөгөндөй каардуу суу ташкынында 3 адам өлүп, 10 киши дайынсыз жоголду. Миңдеген куткаруучулар суу каптаган имараттарда камалып калган тургундарды көчүрүүдө. Токионун түндүгүндөгү эң жабыркаган Жосо шаарында кеминде 22 адам, анын ичинде 8 жашар баланын тагдыры белгисиз. Мексикада ташбака жумурткасын браконьерлерден коргош үчүн аба күзөтүү уюштурулду. Аюта Мореа пляжында Олив Райдли ташбакасынын коркунуч тоорган уялары дрон көзөмөлүнө алынды. 20 жылдан бери ташбака жумурткасын сатууга тыюу салынган. Бирок узак мөөнөт абакка камаларына карабастан уурулар тыйылбады. Окумуштуулар жана биоэтика адистери иштеген Хингстон эл аралык тобу кишинин эмбрионун генетикалык модификациялоого же анын генин жакшыртууга уруксат берилиши керек деп чыкты. Бул илдеттерди айыктыруу үчүн абдан маанилүү, бирок азыркы тапта гендери жакшыртылган балдардын төрөлүшүнө уруксат берүү али эрте дейт алар. Британиянын Манчестер университетиндеги бул лаборатория генди өзгөртүүнүн үстүнөн иштеген миңдеген жайлардын бири. Максат адам биологиясы жөнүндө түшүнүктү кеңейтүү. Молекулярдык биолог катары 25 жылдык карьерамда муну революция жасаган технология деп атагым келет. Биздин клеткаларыбыздын ичинде ДНКдан турган геномдор бар. Бул ар бир адамды уникалдуу кылып турат. Тилкелер болсо ген деп аталат. Алар биздин денебиз кандай иштерин аныктайт. Гендердеги ката ооруга алып келет. Эми окумуштуулар геномду өзгөртө алган синтетикалык молекулаларды жасап чыгышты. Ал молекулалар ДНКдан каталарды таап чыгат. Илдетти дарылоо үчүн иштебей жаткан гендин ордуна анын көчүрмөсүн салат. Эгер бул технологияны жасалма уруктандыруу маалында колдонсо, анда тукум кууган илдеттерден арылса болот деген жоромол бар. Хингстон тобу бул технология коопсуз жана натыйжалуу болсо гана гени өзгөртүлгөн ымыркайлардын төрөлүшүн моралдык жактан кабыл алса болорун айтат. Генди редакциялоодогу баштоочулардын бири урук аркылуу берилчү генди өзгөртүүнү туура эмес деп эсептейт. Муундан муунга берилген генетикалык маалыматты өзгөртүү үчүн жыныстык клеткаларга таасир этүүнү натура деп эсептейм, дейт бул профессор. Бул өтө талаштуу тармак. АКШ эмбриондордун генин өзгөртүү багытындагы программаларды каржылоодон баш тарткан. Эми спортко келдик. Арсеналдын менеджери Арсен Венгер Премьер лигада Стоук Сити менен болчу матчта сатылган ар бир билеттин 1 фунттун качкындардын балдарына жардам берген уюмга котороорун айтты. Арсеналдын айымдар клубу The Gunners, Реал Мадрид, Бавария Мюнхен, Парис Сен-Жермен жана Римдагы Сирия качкындарына жардам беребиз дешти. Манчестер Юнайтеддин голкипери Давид Де Геа клуб менен 4 жылдык келишимге кол койду. Испан курама командасынын 24 жаштагы вратары трансфер мөөнөтү бүткүчө тиешелүү кагаздарын тапшырууга үлгүрбөй, аз жерден Реал Мадридке кошулбай калды. Анын мурунку контрагы эмки жайда бүтмөк. Жаңы келишим боюнча ал клубда дагы 1 жыл турса болот. Бүгүн аялдар арасында биринчи ракетка Серена Уильямс АКШнын ачык чемпионатынын жарым финалында италиялык Роберто Винчи менен мелдешет. Кече жаанга байланыштуу бул беттеш артка жылган. Эркектер арасында жарым финалда сербиялык Новак Джокович 9-сид жана азыркы чемпион Марин Чилич менен мелдешет. Кыргызстанда чоң ата чоң эне небересин караганы кадыресе көрүнүш. Ал эми Түштүк Кореяда карыялар заманбап бала багуу курсуна жазылат. Коомдук саламаттык борборунда наристеге массаж жасап, тамактандырып, көңүлүн кууна кармап туруу үйрөтүлөт. Чоң ата чоң энелер квалификациясын жогорулаткан бул курстан качпайт. Себеби балдарын караткан Түштүк Кореялык жаш үй бүлөлөр аларга эмгек акы төлөп турат. Кыргызстанда деле небересин баккан чоң энеге айлык бергендер бар чыгар. Интернетибизге чакыра кетейин, дарегибиз bbc-kыргыз.com. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Апта бою сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.